Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз 11-класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы. Тема СССРдин тарашы эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы. Дептерлерибизди алабыз балдар. Теманы жазып алабыз. Демек, мындан алдыңкы темаларда силер билгендей 1993 жылы жай окуяларында айрыкча Кыргызстандын түштүгүндөгү улуттар аралык кагылышууларды билгенсиңер. Мына ошол мезгилдерде Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы Абсамат Масалиев экенин дагы билгенсиңер. 1990 жылы мартта СССР эл депутаттарынын 3-чү съезди өлкөдө президенттик бийликти белгилеген. Демек, Кыргызстан СССРдин бардык аймактарында президенттик пост киргизилген. Баштагы биринчи катчы деген аталыш жоголуп, анын ордуна президент деген аталыш кирген. Ошол сыяктуу эле бул мамлекеттик башкаруунун бул формасынын киргизилиши, улут аралык мамилелердин өзгөрүшү, плюрализмдин өнүгүшү, көп партиялуулуктун киргизилиши менен шартталган. Анын үстүнө администрациялык буйрукчулук система жоюлуп, КПСС бийликтин четтетилгенден кийин бийлик төмөндөн жогору карай советтерге берилген. Бирок советтер финансылык, укуктук, саясий уюштуруучулук жана башка боюнча КПССнин функцияларына ээ болбогондуктан мамлекеттик бийликтин тармактарын координациялай алган эмес. Мына ушул үндү биздин Кыргызстанда дагы 1990 жылы 27 октябрда Кыргыз СССР Жогорку Советинин сессиясында альтернативдүү негизде Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи президенти болуп шайланган. Аскар Акаев мурдагы бийликтен өтө оор мурас калган. Алдыдагы сөзүмдө айтып кеткендей, балдар, ошол жылы жай айындагы улуттар аралык кандуу кагылышуудан кийин улуттук мамилелер өтө курч абалда турган. Демек, 1997 жыл 27 октябрь альтернативдүү шайлоо деген балдар, бул жалпы элдик шайлоо эмес, буну ошол мезгилдеги жогорку Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттары гана шайлаган. Сүрөттө Аскар Акаевдин сүрөтүн көрдүңөр. Аскар Акаев 1944 жылы Чүй областынын Кызыл Байрак айылында туулган. Ал 1989-1990 жылдары Кыргыз СССР Илимдер Академиясын жетектеген. Ал эми 1990 жылдан 2005 жылдары Кыргыз Республикасынын президенти болуп турган. 2005 жылдагы элдик революциядан кийин Аскар Акаев өзүнүн үй-бүлөсү менен өлкөнү таштап чыгып кеткен. Жана бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын Москва шаарында жашап жана эмгектенип жатат. 1990 жылы Аскар Акаев декабрь айында мамлекеттик бийликтин системасын өзгөртүүнүн биринчи кезектеги чаралары жөнүндө, ошондой эле Кыргыз СССРинин областтарга бөлүнүшүн өркүндөтүү жөнүндө жана жаңы областтарды түзүү жөнүндөгү мыйзамдарды парламенттин кароосуна сунуш кылган. Натыйжада 1993 жылы 14 декабрда Чүй жана Жалал-Абад областтары түзүлүп, Нарын жана Талас областтары кайра калыбына келтирилген. Ушул эле жылдын 1991 жылдын 22 январында
Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 3-сессиясында Кыргызстан Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө маселе каралып, ага ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мына ушул эле күнү 1991-жылы 22 январда премьер-министрибиз дагы шайланган. Буга чейин балдар 1990-жылы 15 декабрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияны кабыл алган. Демек, мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндөгү декларациябыз кайсы 1990-жылы 15 декабрда кабыл алыныптыр. Дептерлериңерге балдар ушуларды жазып аласыңар. Жогоруда айтып кеткендей балдар 1991-жылы 22 январда Кыргыз ССРнын Жогорку Советинин 3-сессиясында эгемендүү республиканын биринчи премьер-министрлигине Насирдин Исанов шайланган. Ушул мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын биринчи өкмөтү Министрлер Кабинети түзүлгөн. Мурдагы Министрлер Советинен айырмаланып, бул өкмөт президентке баш ийген. Жаңы мыйзамга ылайык Министрлер Советинин төрагасынын баштагы 8 орун басарынын ордуна 5 мамлекеттик катчынын кызматы киргизилген. Алар Койчуев, Иордан, Дүйшөев, Фишер жана Муралиев дегендер болгон. Демек, баштагы Министрлер Советинин төрагасы деген аталыш жоюлуп, жаңы премьер-министр деген аталыш кирди. Сүрөттө силер байкагандай, биздин туңгуч премьер-министрибиз Насирдин Исанов. Насирдин Исанов 1943-жылы Ош областынын Ноокат районунун Көкбел айылында жарык дүйнөгө келген. Насирдин Исанов бир канча белгилүү жогорку кызматтарды аркалаган. 1991-жылы январь айынан баштап Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана ушул жылдын эле аягында 29 ноябрда Ош Жалалабад автожолунда автокырсыкка учурап каза болгон. Насирдин Исановдун сөөгү Бишкек шаарындагы Аларча көрүстөнүнө берилген. Насирдин Исанов атындагы бир канча Кыргызстанда көчөлөр жана башка нерселер бар. 1991-жылы 5 февралда баштагы полководец Михаил Васильевич Фрунзенин атын алып жүргөн борбор шаарыбыз кайра өзүнүн баштапкы аталышын Бишкек деген аталышты алды. Эсиңерде болсо, 1926-жылдан баштап борбор шаарыбыз Михаил Васильевич Фрунзенин атын алып жүргөн. Михаил Васильевич Фрунзени силер жакшы таанысыңар. Анткени бул киши 1918-1920 жылдардагы жарандык согушта Совет бийлигин орнотууга чоң салым кошкон. Жана да Түркистан фронтун түзгөн киши болуп саналат. Биздин жирдешибиз Бишкек шаарында туулуп чоңойгон инсан. 1991-жылы балдар 12 октябрда элдик шайлоо аркылуу, жалпы элдик шайлоо аркылуу Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын президенти болду. Демек силер түшүнгөндөй,
1990-жылы 27 октябрда альтернативдүү шайлоо жолу менен Аскар Акаев президент болсо, ал эми 91-жылы 12 октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоонун негизинде республикабыздын президенти болуп калды. Бүгүнкү күндө биз президенттерди сөзсүз түрдө жалпы элдик шайлоо аркылуу шайлайбыз. Шайлоонун түрлөрүн силер билесиңер балдар. Мажоритардык жана пропорционалдык дейбиз. Демек, президентти шайлообуз мажоритардык системада өтөрүн дагы билесиңер. Бул сүрөттө силер шайлоо системасынан бир көрүнүштү көрүп турасыңар. А бул сүрөттө демек 91-жылы кайрадан Бишкек деген аталышты алган азыркы Борбор шаарыбыздын кээ бир сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Бир 1991-жылы 31-августта Кыргыз ССРнын Жогорку Советинин сессиясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карансыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алынган. Бул боюнча Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык мамлекет болуп калган. Демек, жылда биз 31-август күнүн көз карансыздык майрамыбыз катары майрамдаганыбызды силер өтө жакшы билесиңер. Ушул күн 91-жылы 31-август тарыхта кызыл тамгалар менен жазылып калган. Анткени бул биздин эң чоң жетишкендигибиз деп айта алабыз. Ошентип, дүйнөнүн картасында жаңы өз алдынча көз каранды эмес мамлекет Кыргыз Республикасы пайда болгон. Бир 1991-жылы 8-декабрда Минск шаарына жакын Беловежье токойундагы өкмөттүк резиденцияда 3 мамлекеттин жетекчилери Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы жана Украина жолугушуп балдар көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Демек, биз билген 1922-жылы түзүлгөн өзүнүн 15 республиканы өзүнө камтыган эң чоң СССР деген мамлекеттин тагдыры чечилгени турат балдар. Буга чейин 91-жылы 17-мартта бүткүл СССРде референдум болуп өткөн. Ал референдумда СССРди сактап калуу же сактап калбоо боюнча добуш беришкен. Бул референдумга жалпы өлкө боюнча 147 миллион адам катышып, алардын 76% СССРди сактап калууга болгон добушун бергенине карабастан, СССРдин тагдыры жоюлуу боюнча турат. Бул референдумда 9 союздук республика РСФСР, Украина, Белоруссия, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменистан көпчүлүк добушун СССРди сактап калууга добуш берген болсо, ал эми 6 республика Грузия, Литва, Молдавия, Латвия, Армения, Эстониянын 25% гана СССРди сактап калууга добуш берген. Мына ошентип балдар СССРдин тагдыры ушул Минск шаарында чечилген десек дагы туура болчудай. Ушул эле жылы 1991-жылдын 21-декабрында Алматада 12 казактардын өзү менен кошулуп 12 республикасынын жолугушуусунда балдар КМШ мамлекети түзүлгөн.
көз каранды мамлекеттик шериктештиги. Көз карансыз мамлекеттиктердин шериктештиги түзүлгөн. 1900 ушул эле жылдын 25 декабрда Михаил Васильевич Горбачев СССРдин жоюлгандыгына байланыштуу СССРдин президентинин милдетин аткарууну токтоткондугун билдирген. Демек, СССРдин алгачкы президенти жана акыркы президенти болуп биз Горбачевду айтабыз, балдар. Ошентип, Советтик социалистик республикалар союзу тарап ордуна көз карансыз мамлекеттик шериктештиги түзүлгөн. Алтымыш 69 жыл өкүм сүргөн СССР деген мамлекет өз жашоосун 91-жылы декабрь айында токтоткондугун билебиз. СССР деген мамлекетти мен айтканмын силерге мындан алдыңкы темаларда. 1922 жылы түзүлүп, демек түзүлүшү дагы, жоюлушу дагы бир айда, декабрь айында болгон. Сүрөттөн, балдар, СССРдин гербин жана желегин көрүп турасыңар, жана ага кирген 15 республикасынын желектери. Демек, СССРдин ордуна мен айткандай КМШ өлкөлөрү түзүлдү. Ушу менен, балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктады. Эми үй тапшырманы алып аласыңар. Демек, эгемендүүлүктү алгандан Кыргыз Республикасынын желеги качан, ким тарабынан авторлору, герби, бул герб жөнүндө толук маалымат, андан кийин гимн жөнүндө толук маалымат, Кыргыз Республикасынын улуттук акчасы жөнүндө маалымат, Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө маалымат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө маалымат аласыңар. Андан сырткары, балдар, силер Аскар Акаев, Насирдин Исановдун өмүр баяны, жана ишмердүүлүктөрү жөнүндө интернет булактарынан билип келесиңер. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат.